Айтышат, перездачага каласың, коюп бербейм, экзаменден өтпөсүң, кийинки эмеге калып кетесиң. Ош медициналык колледжинин мугалимдери пара алууга шек саналып кармалды. Мен окуу сапаты билим боюнча бөлүм башчымын. Окуу жайдын айрым кызматкерлери өз кызыкчылыктарына жумшоо максатында өз ара бөлүшүп алышмакчы болушкан. Ош медициналык колледжинин мугалимдери коррупцияга айыпталып кармалды. Кылмышка шектүүлөрдүн айрымдары алынган параны өз ара бөлүшүп алгандан соң колго түшкөн. Бул коррупциялык схемага студент аралашып, ортомчу болуп жүргөн. Тергөөнүн негизинде мугалимдердин бири окуу жайдын айланасынан пара алып жаткан жеринен кармалган. Анын жанынан белги түшүргөн 6000 сом акча табылган. Көчөдөн кармалган экинчи мугалимдин жанынан 13500 сом чыккан. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Бул белгилүү Ош медициналык колледжи бул окуу жайдын студенттери акча талап кылган мугалимдерге чара көрүү арызы менен укук коргоо органдарына кайрылышкан. Мындан улам Ош медициналык колледжинин мугалимдери пара алууга шек саналып кармалды. Кармалгандардын арасында окуу жайдын директорунун орун басары да бар. Тергөөнүн жүрүшүндө коррупциялык схема аныкталган. Алсак мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын окуу жайдын айрым кызматкерлери өз кызыкчылыктарына жумшоо максатында өз ара бөлүшүп алышмакчы болушкан. Окуу жайдагы коррупциялык жагдайларда студенттер да жашырбайт. Атын атагысы келбеген 19 жаштагы Ош медициналык колледжинин студенти мугалимдердин акча талап кылуусу кадимки көрүнүшкө айланып баратканын айтат. Ал окуу жайдын босогосун аттаган күндөн тарта окууга жайгашуу үчүн ири суммадагы каражатын берген. Айрым мугалимдер студенттер менен соодалашып, билимди сомго баалап алууга мажбур кылышаарын жашырган жок. Окууга кирип баштаганда эле биринчи эле акча сурашат, акча беребиз. Баягы шапкасы деп коюшат го, ошондой кылып беребиз. Андан кийин модульдарда дагы кээ бирки мугалимдер алышпайт, а кээ биркилери акча алганга мажбур кылышат, коюп бербей коюшат бааларыбызды. Айтышат, перездачага каласың, коюп бербейм, экзаменден өтпөсүң, кийинки эмеге калып кетесиң, курста окуйсуң биринчи курстар менен деп акча талап кылышат. Биз аны сразу эле түшүнөбүз, өзүбүз беребиз. Окуу жайлардагы бул көрүнүш өлкөдөгү орун алган биринчи жагдай эмес. Буга чейин да Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош филиалынан пара алуу схемасы аныкталган. Дипломный работаны жаза турган деңгээлде бизди окутушпайт өздөрүчү. Аны окутушпай алып туруп, анан бизден, конечно, биз акча менен бүтүрөбүз, биздин билим деңгээлибиз жетишпейт ошого. Анан ошондо атайын ошентип курушат экен да аларчы. Азыр мен дагы ойлоп атам азыр. Мен өзүм жаса албайм аны, анан акча берип бүтүрсөмбү депчи. Анан эжекелерге мындай бизден кыла ала турган нерсени бизден талап кылыш керек дагы, биз ошондо акча бербейбиз да. Баары окуса болот. Окум десе ар бир жерде, любой жерде окуп кетсе болот. Ал студенттин өзүнө байланыштуу болот. Эми көбүнчө учурда бир первокурсниктер да, эми оту билбеген, стресс кантип кылышты билбеген, ошол башкача способ таба атат. Ошо Кандай способ таба атат? Сүйлөшөт, бирөө айтат, канча сом берсе болот, ушунча болсо болот. Эми точно айта албайбыз. Болгон өмүрүбүз болгон. Албай турган болгон. Көбүнчө билим берет, анан өзүнчө ошо билимге жараша суралат. Өлкөбүздүн жогорку окуу жайлардын көбүндө пара берүү жана пара талап кылуу күч алган. Акча менен окуусун бүтүрүп, дипломго ээ болгондордун да санарбууда. Тамыры тереңдеп кеткен бул схемадан арылуу үчүн билим берүү багыты реформага муктаж дешет. Ошол төмөнкү деңгээлден баштап мамлекеттин эң жогорку бийлик орундарына чейин ошо иллюстрация кылыш керек. Жогорку билим берүү, ортоңку билим берүүдө бүгүнкү күнгө чейин ошо пара алуу көмүскө жашап келаткандыгы, керек болсо кээ бир жерлерде гүлдөп аткандыгын элдин баардыгы билет. Бул баягы 100дөн 1 эле окуяны биз азыр айтып атабыз да, баягы. Демек эмне үчүн мына маңызына келе турган болсок, жанагы студенттер, же ата-энелер ошол директорге же болбосо мугалимдерге арыздамастан түз укук коргоо органдарына арызданып атат. Демек ошол окуу жайда коррупция менен күрөшүү жок. Ал күрөшүү деген саясатка ишенбегендиктен коомчулук ошого барып атканы. Буга чейин билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев пара алууга айыпталып кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө Бейшеналиев 62500 АКШ доллары өлчөмүндө пара түрүндө алынган акчаны кайтарып берген. Мындан улам анын баш коргоо чарасы камакка алуу түрүнөн үй камагына өзгөртүлгөн. Алмагүл Эрке Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.